Коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстан чет жактан $456 миллион алууга макулдашты. Бул туурасында вице-премьер Эркин Асырандиев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында бул макулдашылган гана сумма. Андан тышкары дагы каражат алуу үчүн башка банктар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Каражат бюджеттик колдоо жана бизнеске жардам берүү максатында алынып жатат. Макулдашылган акчанын $120 миллион эл аралык валюта фондунан келип түштү. Калганы дагы макулдашылган. Учурда ар кандай статьяда каралууда. Мисалы, институттардын директорлор кеңешинин кароосунда жана өзүбүздүн мамлекеттик процедураларынан өтүп жатат, деди Асырандиев. Вице-премьер аталган насыяларды Азия өнүктүрүү банкы, Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы, Европа Союзу жана Германиянын Киев банкы берип жатканын белгиледи. Айрым бөлүктөрү грант түрүндө дагы келет. Ички иштер министрлиги баланы айоосуз сабаган кишинин ким экенин тактады. Буга чейин социалдык тармакка болжол менен 10-12 жаштагы баланы чоң эле киши айоосуз сабап жаткан видео тараган. Кадрдан киши баладан жерден түртүлүү көнүгүүсүн жасоону талап кылып, уруп, тепкилеп, жада калса катуу темир менен да чаап жатканын көрүүгө болот. Маалыматка ылайык, азыркы тапта аны Россияда издеп жатышат. Былтыркы жылдын 16 октябрында ал кишинин аталган өлкөгө кеткени айтылды. Милициянын билдирмесине караганда 35 жаштагы адам Жалал Абад областынын Алабука районунан, аялы 33 жашта. Ички иштер министринин Россиядагы өкүлчүлүгү тарабынан уулун айоосуз сабаган адамды издөө иштери уланууда деп айтылат маалыматта. Министрликтен издөө текшерүү иштери аяктагандан кийин кошумча маалымат берилери кошумчалашты. Бүгүн 17 апрелде 212 кыргызстандык Стамбулдан Бишкектеги Манас аба майданына келип конду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Коопсуздук үчүн жүргүнчүлөр аэропорттун имаратынын ичине кирбестен перронунда тейленип обсервацияга жөнөтүлдү дешти штабтан. Буга чейин жарандар ак кеме мейманканасындагы көзөмөл жайына жиберилери кабарланган. Кечээ 16 апрелде Кыргызстан менен Туркиянын тышкы иштер министрлери сүйлөшүп, эки өлкөнүн жарандарын эвакуациялоо боюнча чартердик каттамдарды уюштуруу маселесин талкуулашкан. Буга чейин Анталия, Стамбул, Анкара, Новосибирск, Дубай жана башка шаарлардагы 4371 мигрант мекенине келе албай жатканы айтылган. Кыргызстанга коронавируска каршы күрөшкө жардам бериш үчүн Кытайдан жана Польшадан дарыгерлер келет. Бул тууралуу 17 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдирди. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Исмаилова жакынкы күндөрү коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүгө жардам берүү жана тажрыйба алмашуу үчүн Кытай менен Польшадан медицина адистеринин келиши күтүлүп жатканын маалымдады. Президент өз сөзүндө коронавируска каршы иштеп жаткан кыргызстандык медицина кызматкерлеринин эмгек акысын жана кошумча акчасын өз маалында берүү, инфекцияны жугузуп алуу коркунучун азайтыш үчүн аларды жеке коргоочу каражаттар менен толук камсыз кылуу керек экенин айтты. Кыргызстанда 18 марттан 17 апрелге чейин коронавирус 489 адамдан табылды. Алардын 116сы медицина кызматкери. Буга чейин өкмөт Кытайдан 15 адискерлерин кабарлаган. Польшада бүгүнкү күнгө карата вирус 8000ден ашуун адамга жукту. Алардын 318 каза болду. Орусияда коронавирус жуккан адамдар тынбай көбөйүп жатат. Орусияда өпкөнү сезгенткен вирус соңку бир күн ичинде дагы 4070 адамдан табылды жана бул ушул убакка карата эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ооруга кабылгандар бул өлкөдө 6 күндөн бери тынбай көбөйүп жатат жана илдетке кабылгандардын жалпы саны 32 миңден ашты. Акыркы бир күндүн ичинде оорудан 41 адам көз жумду жана бул дагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Жалпысынан оору 273 адамдын өмүрүн алды жана 2,5 миңден ашык киши айыкты. Орусиянын президенти Владимир Путин өлкө боюнча апрель айын иштебей турган күндөр деп жарыялаган. Ал Орусиянын карамагындагы аймактардын башчыларына өздөрүнө ыңгайлуу карантин чараларын киргизиши үчүн кошумча ыйгарым укук берген. Беларуста Александр Матвеев аттуу жаран энесинин өлүмүнө байланыштуу президент Александр Лукашенкону айыптап, аны сотко берди.
68 жаштагы Лидия Матвеева ушул айдын башында Витебск шаарында каза болгон. Ооруканадан берилген документте анын өлүмүнүн негизги себеби коронавирус болгону жазылган. Матвеев башында анын апасынын диагнозун пневмония деп айтышканын билдирди. Лукашенко убагында эч кандай чара көргөн жок. Беларустун чек араларын жапкан жок. Эгер бийлик колунда туруп эч кандай чара көрбөй жөн гана туруп берсе, анда жоопкерчиликке тартылышы керек. Бардык башка жарандардай эле анын да жоопкерчилиги болушу керек. Лукашенконун администрациясы жана Беларустун тышкы иштер министрлиги журналисттердин бул окуя боюнча суроолоруна жооп беришкен жок. Ал эми Лидия Матвеева каза болгон оорукананын өкүлү комментарий берүүдөн баш тартты. Беларустун саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, COVID-19 илдетинен 35 адам көз жумду. Бирок президент Александр Лукашенко анын өлкөсүндө бир да киши коронавирустан өлбөгөнүн айтып жүрөт. Ал каза болгондор өздөрүнүн өнөкөт ооруларынан улам көз жумган деп билдирген. Алмазбек Атамбаевдин абалы жакшы эмес, жактоочу. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин абалы начар. Бул тууралуу бүгүн 17 апрелде анын жактоочусу Замир Жошев түз эфирде билдирди. Жактоочунун айтымында Атамбаевдин абалы канааттандырарлык эмес. Бул өзгөчө абал учурунда гана эмес. Анын абалы өткөн жылдын сентябрь айынан бери ушундай, деди ал. Замир Жошев Атамбаевга конвойдун коштоосунда убактылуу кармоочу жайдан тышкары жерде дарыланууга мүмкүнчүлүк берүүгө болот деп эсептейт. Карызын төлөө мөөнөтү жылдырылган өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан жок. Бул тууралуу 17 апрелде вице-премьер-министр Эркин Асырандиев Азаттыкка билдирди. Эл аралык валюта фондунун жана башка финансы институттарынын жакыр өлкөлөрдүн карыздарын төлөө мөөнөтүн 6 айга жылдыруу чечиминин Кыргызстанга тиешеси жок. Анткени андай мүмкүнчүлүк ички дүң өнүмү киши башына $1100 жетпеген өлкөлөргө берилген. Кыргызстанда ички дүң өнүмү ар бир адам башына $1300 айланат, деди Эркин Асырандиев. Эл аралык валюта фонду 25 жакыр өлкөгө карызын төлөө мөөнөтү жылдырылганын маалымдаган. Бул кадам аларга акчасын коронавирус илдети менен күрөшүүгө сарптоосуна мүмкүнчүлүк берүү максатында жасалган. Ошондой эле 15 апрелде ири өлкөлөрдөн турган G20 тобуда коронавирус пандемиясына байланыштуу жакыр өлкөлөрдүн карызын төлөө мөөнөтүн жылдыруу сунушун эл аралык каржы уюмдарга сунуштаган. Кыргызстандын эл аралык валюта фондуна карызы $139 миллион, жалпы тышкы карызы $3,5 миллиард болсо, анын $1,7 миллиард жакыны Кытайга туура келет. Президент Сооронбай Жээнбеков 14 апрелде Кытай бийлигине кайрылып, карызды төлөө мөөнөтүн жылдырып турууну өтүнгөнү маалымдалган. Азырынча Кытай тараптын жообу белгисиз. Кыргызстан 2020-жылы 28 миллиард сом тышкы карызын төлөөгө милдеттүү. Жалал Абад областынын аймагында коронавирус илдети аныкталган 93 бейтаптын ичинен 52 киши айыгып чыкты. Алардын арасында медицинанын 5 кызматкери да бар. Учурда Сузак райондук ооруканасында 40 киши, Ала Бука райондук ооруканасында 1 киши, Жалал Абад клиникалык ооруканасында 1 киши дарыланып жатат. Бул тууралуу 17 апрелде коронавируска каршы күрөш боюнча Жалал Абад областык штабы кабарлады. Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын директорунун орун басары Гүлбарчын Рахманова 16 марттан бери оорукананын инфекция бөлүмүндө жаткан 51 бейтап айыгып чыкканын билдирди. 17 апрелде 14 бейтапты үйлөрүнө чыгарып жатабыз. Алардын 9-унан COVID-19 аныкталса, 5-өө жакын байланышта болгон адамдар. Арасында 2 айлык бөбөк, 10 жашка чейин 2 бала да бар. Жана баары Сузак район тургундары. Ошондой эле буга чейин илдет аныкталган бир чарбачы айымда булар менен бирге айыгып чыкты. Ал эми бир жугуштуу оорулар бөлүмүндөгү бир адамдын абалы орточо. Рахимованын айтымында акыркы 10 күндөн бери ооруканага COVID-19 илдети менен бир да бейтап келе элек. Облус аймагында канча киши обсервацияга алынганы тууралуу так маалымат жок. Кыргызстанда COVID-19 илдети биринчи жолу Сузак районунан Умрага барып келген 3 тургундан аныкталганын Саламаттыкты сактоо министрлиги 18 мартта расмий жарыялаган. Ат башы 27 адамга COVID-19 жуктурду делген 2 дааватчыга иш козголушу мүмкүн. Санитардык карантиндик эрежени сактабаганы аныкталса, Ат башы районундагы 2 дааватчыга да кылмыш иши козголот. Бул тууралуу Нарын шаары жана Ат башы району коменданты Уланбек Алиев маалымат жыйын учурунда билдирди. Буга чейин Нарын шаарына Пакистандан дааваттан келип коронавирус илдетине чалдыккан жаранга санитардык карантиндик эреже сактабагандыгы үчүн кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө жүрүп жатат. Бул киши азыр айыгып үйүнө чыкты. Эгер Нарын шаарындагы тартипти сактабаган жаранга окшоп санитардык карантиндик эрежелерди бузушкан болсо, анда бул 2 жаранга да кылмыш иши козголот.
Азырынча тактоо иштери жүргүзүлүп жатат, деди Алиев. Ат баш райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына ылайык, бул эки киши уруксат кагазы жок Ош жана Баткен областарына 20-21 март күндөрү дааватка барып келишкен. Ал жактан келгенин эч кимге айтышкан эмес. Жергиликтүү тургундардын жардамы менен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан дааватка барышканы такталып, 29 мартта обсервацияга жаткырылган. Экинчи анализдин жыйынтыгында 8 апрелде COVID-19 жуктуруп алышканы аныкталган. Учурда бул адамдар менен байланышта болгон Ат башы районундагы 27 адамдан коронавирус аныкталып, алар райондук ооруканадан дарыланышууда. Маалымат жыйын учурунда Алиев Нарын шаарында коменданттык саатта 6 жаран тартип бузгандыгын айтты. Алардын 5-өө мас абалында болгон. Анын бири ичип алып, автоунаа башкарып жүргөндүктөн 17.500 сом өлчөмүндө айып пул салынып, автоунаасы айып короого токтотулгандыгы маалым болду. Кытай бийлик өкүлдөрү Орусия коронавирусту Кытайга импорт кылып жатат деп айыптады. Маалыматтарга караганда, акыркы учурда Кытайда коронавирус менен катталган 409 адам Орусиядан келген. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кытайдын бийлик өкүлдөрү өзүнүн жарандарына кайсыл жакта болсо ошол жакта убактылуу калышын эскертет. Орусия импорт болуп жаткан окуяларды көзөмөлгө ала албаган өлкө болгон үчүн өзү катуу жабыр тартууда. Ооруну жуктуруп келип жаткан адамдардын агымын токтотуп, оорунун экинчи толкунунун болуусуна жол бербешибиз керек деп жазылат маалыматта. Ал учурда Кытай Орусия менен болгон чек араларындагы коргонуу чараларын күчөтүп жатат.